أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. آمنت بالله صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bardıq maqtolar Allah'a taandık. Asmandar menen жерди жаратуучу жана периштелерди элчи кылып 2, 3, 4 канаттуу кылып жаратты. Жаралууда каалаганын кошуп көбөйтөт. Албетте Аллах бардык нерсеге кадыр. Аллах бир бендесине өз рахматын ашса, аны тосуучу эч ким жок. Эгер тосуп койсо, аны берүүчү эч ким жок Алладан башка. Ал
күчтүү жана данышман. Ey адамдар, Алланын силерге берген нематтарын эстегиле. Асмандан, жерден, Алладан башка рызкы берүүчү халык барбы? Жок, бир гана Аллах жалгыз. Эми эмнеге адашып башка жака баратасыңар? Эгер сени Алла жалганга чыгарса, сенден алдыңкы пайгамбарларды дагы жалганга чыгарышкан. Бардыгы Аллахка кайтып келет. Ey адамдар, албетте Алланын вадасы хак. Силерди бул жалган дүйнөнүн жашоосу алдап койбосун. Жана силерди Алланын атын айтып, каттуу жалганчы алдабасын. Албетте шайтан силердин душманыңар. Аны душман деп билгиле. Ал өзүнүн жамаатыны дозок ээлерине чакырат. Дозокко чакырат. Кафирлар алар үчүн каттуу азап бар. Ал эми иман келтирип, жакшы амал кылгандар үчүн кечирим жана чоң сооптор бар. Кимдин жаман амалдары ага амалын кооз кылып көрсөтүп койсо, аны жакшы деп көрөт. Албетте Алла кимди кааласа адаштырат, кимге кааласа хидаят берет. Эми алардын артынан көп кайгырбагын. Албетте Аллах алар кылган амалдардан баарынан кабардар. Аллах шамалды жиберет. Аны менен ал шамал булуттарды козгойт. Кийин аны жетелеп алып барабыз кургак калган жерлерге. Жан жаадырып кургак жерлерди тирилтебиз өлгөндөн кийин. Мына ушундай силер кайра тирилип чыгасыңар. Ал эми ким иззатты кааласа, урматсызды кааласа, бардык иззат, урматсыз Аллага таандык. Жакшы сөз Алланын астына барат, жана жакшы амалдар аны даражалуу кылат. Жана жаман ойду хыйла кылгандар, алар үчүн каттуу азап бар. Жана алардын хыйлалары, айла амалдары өздөрүнө барат, кайтып барат. Жана ал жок болот. Бул Фатир сүрөсүнүн алгачкы 10 аяты. Алхамдулилlah, Алланын фазлы карамы менен биз өткөн сабакта Саба сүрөсүн окуганбыз. Өткөн каникулдан алдын 2-3 ай алдын окуп түгөткөнбүз. Алла кабыл кылсын. Эми ошол тартип менен Фатир сүрөсүнө келгенбиз. Ушул Фатир сүрөсүн Кудай кааласа бийил баштап атабыз. Алла таалам кабыл кылсын, жеңил кылсын, пайдалуу кылсын. Бул сүрө Фатир сүрөсү деп аталат, Малайка деп аталат. Азыр Суратул Фатир деп турат. Башка китептерде Имам Бухари рахматуллахи алейхи Бухариде китап тафсирде Сура Малайка деп айткан. Фериштелер сүрөсү деп. Ошон үчүн бир аты Фатир, экинчи бир аты бул Фериштелер сүрөсү. Фериштелердин сүрөсү. Фатир жана Фериштелер сүрөсү деп аталып калган себеби эки сөз тең ушул аяттын башына келет. Алхамдулиллахи фатирус самавати вал ард жаилил малаика. Ошон үчүн малаика деген дагы туура, Фатир деп аталганы да туура. Себеби эки сөз тең эмне кылат? Кур'ан-ы Керимде келген. Бул Фатир сүрөсү дагы башка сүрөлөр сыяктуу Мекки сүрөлөргө кирет. Меккеде назыр болгон. Нузул тартиби уламалар 86-чы сүрөдө түшкөн түшү боюнча 86-чы орунда турат. Меккеде түшкөн сүрө. Ошондуктан бул сүрөдө дагы көбүнчө Аллах субханаху ва таала таухид, рисалат, ахиретти айтат. Өзгөчө бул сүрөттө дагы бир маселени кошуп кетип атат. Бул малаика, фериштелерге иман келтирүү. Аны дагы ушул сүрөдө Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Кур'ан-ы Керимдеги сүрөлөр Мадани жана Мекки бөлүнөт. Ошол Мекки сүрөлөр көбүнчө таухидке басым жасайт. Таухид, рисалат, ахирет. Акаидке басым жасайт көбүнчө. Ал эми көбүнчө Мадани сүрөттөрдө ахкам келет. Ахкамдардын көпчүлүгү неде келген? Мадани сүрөлөрдө келген. Ошон үчүн бул Фатир сүрөсү дагы Мекки сүрөлөргө келген себептүү таухидти, рисалатты, ахиретти баяндайт. Жана бул Фатир сүрөсү Кур'ан-ы Керимдеги 5-чи сүрө Алхамду менен башталган. Кур'ан-ы Керимде 5 сүрө бар, Алхамду деп башталат. Биринчи Фатиха,
ошо менен келдик. Өткөндө сура Сабаны окудуңар, алхамдулилlah башталат. Ошол эле учурда дагы бир сүрө бар. Акыркы 5-сүрө, мына ушул Фатир сүрөсү. Бул сүрө дагы алхамдулилlah менен башталат. Ушул Кур'ан-ы Керимде 5 сүрө бар. Алхамдулилlah деген сөз менен башталган. Эми Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимдин башында Alhamdulillahi fatirus samawati wal arz деп баштап атат. Alhamdulillah бардык мактоолор, алкыштардын бардыгы Аллага таандык деген сөз. Чыныгы Аллага таандык, мактоого таандык зат бир гана Аллах субханаху ва таала. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде башында Alhamdulillahi rabbil alamin деп баштаган. Бул жерде дагы Alhamdulillah fatirus samawati wal arz. Бардык мактоолор Аллага болсун. Себеби ал Фатирус самавати вал арз, жерди жана асмандарды жаратуучусу деп атат. Жер асмандан мурат жалпы кайнат, дүйнөнүн бардыгы. Чоң эки махлукту айтып, бардыгын эмне кылды? Ичине камтып алды. Бүткүл махлукту баарын жараткан зат Аллах субханаху ва таала ошол затка мактоолор болсун дейт. Ошол зат мактоого татыктуу деп атат. Демек, жаратуучу гана эмнеге мактоого татыктуу. Андан башка эч ким мактоого татыктуу эмес. Бир васита болушу мүмкүн, бирок била васита бир гана ким жаратуучу гана Аллах субханаху ва таала гана мактоолорго татыктуу. Ошон үчүн алхамдулилlah фатирис самавати вал арз. Бардык мактоолор Аллага болсун. Ал асмандар менен жерди жаратуучу зат деп атат. Фатир деген сөз мындан халака, жаала деген сөздүн бир түрү. Араб тили өтө бай болот. Фатир деген сөз бадия деген сөзгө окшоп кетет. Фатирдин манасы эч бир мисалы жок жараткан деген сөз. Эч бир үлгүсү жок жараткан деген сөз. Мисалы биз бир нерсени көрсөк, ошонун үлгүсүн алып туруп, андан кийин бирдекени пайда кылышыбыз мүмкүн. Мону көрүп алдык, анан ошого окшотуп бирдекени жасайбыз. Аллах субханаху ва таала бул жерде фатир деген сөздү колдонду. Фатирус самавати вал арз дегени асман, жерди эч бир үлгүсү жок, мисалы жок, эчтекеси жок жаратып койду. Кун фаякун. Бул Аллахтын кудурети. Аллахтын кудурети ушунчалык, ага эмне башка бир мисалдын, үлгүнүн кажети жок. Ошон үчүн айтып атат: Фатирус самавати вал арз. Бардык мактоолор Аллага таандык болсун. Ал ушундай зат, асман, жерди эч бир үлгүсү жок, эч бир мисалы жок эле эмне кылды? Жаратып койду. Анын үчүн эч бир кыйын эмес. Андан кийин аят уландысында жаилил малаика русула. Жана Аллах фериштелерини русул кылып, элчи кылып жиберди дейт. Ал фериштелер кандай фериштелер? Ули ажниха, масна ва суласа ва руба. Алар не? Алардын канаттары бар. Алар канат ээлери. Канаттары 2-2ден, 3-3дөн, 4-4дөн канаттары бар дейт Аллах субханаху ва таала. Аллах субханаху ва таала бул жерде фериштелердин эки сыпатын айтты жаралышында. Биринчиси русул кылып жиберген Аллах субханаху ва таала. Аллах субханаху ва таала инсандан башка дагы бир махлук жараткан, аны нурдан жараткан. Аны биз фериште дейбиз. Ал-малаика, ал-жисму нураниюн. Алар нурлуу махлук. Нурлуу болгон себептүү алар бизге көрүнбөйт. Биз топурактан жаралганбыз, биз көрүнөбүз, биз көрүп турабыз. Аллахтын дагы бир махлугу бар. Эмне деген? Фериште деген. Малаика, алар нурдан жаралган, ал көрүнбөйт. Аларды Аллах субханаху ва таала көптөгөн кызматтарга жараткан. Мисалы, ар бир адамдын астында эки фериште бар. Оң тарафында фериште бар, сол тарафында фериште бар. Кираман катибин. Алар эмне кылат? Кылган амалыбыздын баарын жазып турат. Андан сырткары Аллахтын чеги жок, эсеби жок фериштелери бар. Алар яфалуна ма юмарун. Аллах не десе ошону кылышат. Аршта, күрсүдө, асманда, жерде, бүт дүйнөнүн баарында Аллахтын миңдеген, миллиарддаган фериштелери бар. Алардын ичинен Аллах субханаху ва таала кээ бирлерин русул кылып жараткан. Русул деген элчи. Алар пайгамбарларга келип, адам менен Аллахтын ортосундагы не васита, ортомчу. Пайгамбарларга Аллахтын вахисин алып келет, пайгамбарлар вахин алат фериштеден, андан кийин адамзатына ошол хидаят таркайт. Ошол хидаят таркайт. Мына ушул фериштелерди русул деп айтылат. Русул. Русул деген сөз араб тилинде элчи деген сөз. Бул пайгамбарга да колдонот. Биздин пайгамбарыбыз бардык пайгамбарларга. Ошондой эле ушул сөз кимге колдонот? Фериштеге да колдонот.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala başka yerde Cibril Aleyhisselam'ın sıfatını aytkanda şu sözü kollangan. İnnehu lekavlu rasulin kerim zi kuvve inde zil arşil mekin muta'in semme emin. Şu 3-4 sıfat Cibril Aleyhisselam sıfatı. Demek Resul degen söz periştege de kollanat. Bu dedi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ca'ilil melaike rusula dedi. Ne kıldı? Allah Subhanahu wa Ta'ala periştelerdi elçi kılıp jibirgen. Al elçiler kelet dagın peygamberlere kelet, peygamberler arkылуу bizge oşol ökümler kelet. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala bu dünyada adam yaratkandan keyin adamga iki azık gerek. Bir denenin azığı, ikinci candan azığı gerek. Ruhani azık gerek. Ruhani azık Allah'ın tarafından gelet. Allah'ın tarafından bir vasıtlarda Cibril bize gelet. Şunu görüp, oşol ruhani azıklarda alıp gelgen elçilerde Resul da aytılат. Ruhani azık alıp gelet, bizge verilgen çoğun ruhani azık bu ne? Vahiy. Vahiyden ötkön ruhani azık çok. Oşonun üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala adam jaratıp dünyadagi bizge denebizge gerek bolop turgan nerselerdi oңой kılıp koygan, аны özübüz ele kesip kılıp taap jey berебиz. Bирок ruhani azıkты özүбүз таба албайбыз. Күчүбүз жетпейт. Аны алганга түзмө-түз Алладан күчүбүз жетпейт. Ал нурлуу гана махлуктар алып туруп Алланын өкмүнө андан бизге алып жеткизет. Мына ошону Allah Subhanahu wa Ta'ala Ja'ilil malaikati rusulan. Periştelerdi ne kılgan? Elçi kılıp jibерген deydi. Al elçiler oşol adam menen peygamberin ortasında, Allah menen peygamberin ortasında Allah'ın hükümlerini alıp gelip durat. Endi biz ne kılabız? Uşul feriştelerge iman keltiremiz. Amantu billah ve melaiketihi deyiz. Allah'a feriştelerle iman keltiremiz deyiz. Oşonun üçün feriştelerge iman keltirүү dagы imandın bir yüzü. Kim ferişte çok dese kafir olur. Al Kur'an'da ne inkar kılgan bolot, dinden çıgat. Azırlık doğru dagı, ilgergi doğru dagı adamlar bolgon, ferişte yok degen. Alar dalilini ferişte olsa kana körgön jokpuz deydi. Men körgön jokmun, gözüme körgön jok, al jok deydi. Biz aytabız sen körgösöňen al jok bolup kalbayt. Toltura Allah'ın mahluğu var, al ne göze görünbeyt, birok var. Naz dem alıp atabız. Hava var da dem alıp atabız. O kim gördü? Görgön jok. Hiç kim görgön jok. Birok dem alıp atabız. Onun içinde hazır ne var? Tok var, onda var, elektrik içinde. O hiç kim görgön jok. Oşol bassan gelet, janat, öçöt var. Demek bir tekeni körgösöňeli al jokko çıkargan toora emesmi? Allah'ta hiçbir dalil yok, bolgon ele ferişte bolsa, kana kim gördü degen, davamenen ferişteler çeker kalıp yok degen. Allah Subhanahu wa Ta'ala bu ayette aytıyor. Ca'ilil malaike rusula. Al ferişteler var. Jönökey emes alar. Jönökey emes aların içindeki çoğun ferişteler var. Alar peygamber menen Allah'ın ortasında elçi bolup dagı Allah'ın vahiylerini, hükümlerini oşol peygamberlerge yetkizet. Düşünüňörmü? Keyingi ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala aytıyor. Ulandısında uli ajniha. Allah'ın kanattары var deydi. Feriştelerin kanatı 2-2'den, 3-3'ten, 4-4'ten kanatı var deydi. Demek al jönökey mahluk emes, Allah Subhanahu wa Ta'ala alara kanat bergen. Oşonun üçün Allah tezde uçup durat. Tezde uçup durat. Asmandan, arşdan buyaka kelgenge çeyin aralık öte alыс. Oşol jerge tezde kelip ketiş üçün Allah Ta'ala alary ne kılgan? Özgöçe kılıp alara kanat bergen. Al kanattары kanday Allah özü bilet. Çımçıktın, kuştun kanatına okşoyup, başka nesine okşoyup, Allah'dan başka hiç kim bilmeyt. Allah Subhanahu wa Ta'ala özgöçe kılıp 2, 3, 4'ten kanat jibirgen. Kanatları şunday köp. Kebir rivayatlerde gelet, Ayşe nevizenin rivayatında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men Cebrail'di öz avalında 2 jolu gördüm degen. Cebrail aleyhisselam'dın 600 kanatı bolgan. Oşonu 2 jolu görgön. Birösü Miraç'a çıkkanda, ikincisi Haciyat'ta baratkanda görgön 2 jolu. 2 jolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oşol Cebrail ferişteni özünün suretinde görgön. Uşunçalık çoğun mahluk 600 kanatı var. Anı görgöndө asman jağıp kalgan deydi. Büt asman jağıp kalgan. Uşunday çoğun Allah'ın mahluğu var. Cebrail degen. Oşol en çoğun, en güçlü ferişte peygamberlerge ne alıp kelet? Vahiy alıp kelet.
Allah Taala bu yerде айтады: "Ули аджниха масна ва суласа ва руба". Бұл масна ва суласа ва руба бұл баягы исне саласа арба дегендин мағдуды. Араб тілінде 2 2 3 3 4 4 деп қолданады, нара қолданбайды. Ошон үчүн нара Алла Таала язиду фил халқи ма яша деп атады. Бұл масна суласа рубадан кейін нара жоқ. 5-6-га башка сөз колдонбойт арабтар. Араб тілінің өзгөчөлүгү 2ден 2ден 3ден 3ден 4ден 4ден кылып не кылды? Махлукту Аллахым жараткан. Алардын ушундай канаттары бар. Жибрил алейхисаламдын канча канаты бар экен? 600 канаты бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 2 жолу көрдүм дейт. Ва лaqad ra'ahu инда назлатан ухра инда сидратил мунтаха. Индаха жаннатул ма'ва. Куранда Аллах айтат. Ошондо Миражга барганда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзүнү Жабир алейхисаламдын өзүнүн асli сүрөтүндө көргөн. Асli сүрөтүндө көргөн. Ошон үчүн буларды Алла Таала көптөгөн иштерге муаккал кылган, ошол иштерди тапшырган. Ошон үчүн булар эмне кылат? Канаттары бар, тезде учуп турат. Мына ушул жаанды дагы периштелерге берген, азыр көрөсүңөр. Периштелер айдап, кууп, апарып жаадырат. Балан жерге кар жаа, балан жерге жамгыр жаасын, бул жерге мөндүр жаасын, бул жерге жаасын, жаабасын дегенде Алла Таала өкүм кылат. Алар кууп алып барат дагы эмне кылат? Ошол ишти аткарат. Ва яфалуна ма ю'марун. Ла я'суна Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма ю'марун. Мына ушуну Аллах айтып атат. Ули аджниха масна ва суласа ва руба. Алла Тааланын периштелерди 2ден, 3ден, 4ден канаты кылып жараткан. Андан көптөрү бар. Ва язиду фил халqi ма яша. Жаратылышта, Алла жаратканда, жаратууда кааласа да кошуп коет дейт. Язид кошот деген сөз. Эми кааласа 3ден, 4ден көбөйтүп да кое берет канатыны. 600 канаты бар Жибрил алейхисаламдын. Андан да көбөйтүп кое берсе ыктыяры деген сөз. Жана язиду фил халqi ма яша мутлак болгондон уламалар айтат. Бул аяттын эгер мурдагы эмесиге тиешеси жок болсо, анда жаралууда Алла Таала кимди кааласа бир сыпатын көбүрөөк кылып коет дегенде мааниси бар. Язиду фил халqi ма яша. Мисалы бир адамды күчтүү кылып коет. Башка адамдардан өзгөчө кылып ага күч берип коет. Бир адамга Алла Таала эмне кылат? Өзгөчө акыл берип коет. Башкаларда жок акыл, анда акылы бар. Бир адамга Алла Таала эмне кылат? Ага бир хусну жамал, сулуулук берет. Эч кимде жок сулуулук бериши мүмкүн. Бир адамга Алла субханаху ва таала дагы бир сыпатын көбөйтүп коюшу мүмкүн. Мына ушуну Алла субханаху ва таала язиду фил халqi ма яша. Язиду фил халqi ма яша деп атат. Аллах жаратууда каалаганын кошуп коет, каалаганын көбөйтүп коет. Бул Алланын кудурети. Периштелер өзгөчө кылды, нурдан жаратты, канаттуу кылып койду. Кээ бирлерге ишине жараша азыраак канат, кээ бирлерине ишине жараша чоңураак канат, кээ бирлерин өтө көп кылып жаратты. Бул Алланын кудурети. Адам затыны дагы, башкаларды дагы ар түрлүү жаратып койгон. Бул Алланын нерсе, өзүнүн кудурети. Инналлаха ала кулли шейин кадир. Себеби Аллах бардык нерсеге кадыр. Алла субханаху ва таала бардык нерсеге кадыр. Кудуретинде шек жок, каалагандай кылып жаратат. Мына ушул биринчи аятта Аллах субханаху ва таала асман жерди айтты, андан периштелерди айтты. Ошо менен айтты, жаратуучу зат ушул зат. Ушул гана зат мактоого таандык. Мына ушул затка алхамдулилла деп айтылат. Мына ушул зат гана мактоого таандык деп Алла Таала айтып атат. Түшүнүңөрбү? Демек, иман келтиргенде фериштелердин бардыгына бар Алланын өкүмү менен алар бар жашап атат, алар русул, алар ушундай иштерди аткарат, аларга иман келтиребиз. Ким фериштелерге иман келтирбесе, ал мусулман боло албайт. Биринчи аятта Алла Таала ушуну баяндады. Андан кийинки аятта Алла субханаху ва таала инналлаха ала кулли шейин кадир дегенден кийин өзүнүн дагы бир кудуретин эскертип атат. Ма яфтахиллаху линнас мин рахма фала мумсика лах. Эгер Алла Таала бирөөгө өзүнүн мээримини ачып койсо, өзүнүн рахматын ачып койсо, фала мумсика лах. Аны эч ким тоса албайт. Аны эч ким кармап кала албайт. Ва ма юмсик фала мурсила лах. Эгер Алла Таала бербесе, башка берүүчү зат жок. Эч ким бердире албайт. Эч ким бердире албайт. Инналлаха ала кулли шейин кадир дегенден кийинки аяттан Аллах субханаху ва таала не кылды? Дагы бир маселе айтып атат. Дүйнөдөгү нерселердин, берилген неъматтардын бүт бардыгы Алланын каалоосу менен. Алла каалабаса эчтеке болбойт. Мына ошону ма яфтахиллаху линнас. Адамдарга Алла өзүнүн бир рахматын ачып койгон болсо, фала мумсика лах.
Мисалы, Аллах Субхана ва Тааланын рахматы өтө көп. Пайгамбарлык бул да рахмат. Аллах пайгамбарлыкты кимге кааласа берет. Рисалат, нубуват Аллахтын рахматы. Фала мумсика лаха. Аны эч ким тие албайт. Кафырлар бардыгы дүйнөнүн бир тарафы болуп, бул пайгамбар эмес, пайгамбарлык буга берилбесин десе да бериле берет. Пайгамбар боло берет. Аны эч ким тие албайт. Аллахтын руханий азыгы болсун, жисманий азыгы болсун, эмне азыгы болсун, аларды эч ким тие албайт. Аллахтын каалоосу бар. Ошон үчүн Аллах кимди кааласа, пайгамбар кылат, ал пайгамбар болот. Аллах кимге вилаят насип кылам десе, ал вали болот. Аллах кимге байлык берем десе, ал бай болот. Аллах кимге не берем десе, фала мумсика лах. Элдин бардыгы сага каршы чыгып, жок, сен бай болбошуң керек, сага берилбейт ушун десе, Аллах берилет деген мисал болот. Инналлаха ала кулли шейин кадир дегенден кийин Аллах Таала мисал катары ушул аятта айтып атат. Аллах бир бендесине, адамзатына өзүнүн ырайымын ачып койгон болсо, фала мумсика лаха, аны эч ким тоса албайт. Демек, эмнекен? Ва ма юмсик фала мурсила лах. Эгер Аллах бербесе, берүүчү башка адам жок деген сөз. Берүүчү зат жок. Сага эч ким бере албайт дегенден билинди. Дүйнөдөгү болуп аткан нерсенин бүт баары Аллахтын каалоосу менен. Мына ушуну дүйнөдөгү бүт баары Аллахтын каалоосу менен болуп атат деп, ошого разы болушулук бул макамы риза деп айтылат. Макамы риза деген разы болуу деген макам бар, мартаба бар. Ушул макамы риза ал дүйнөдөгү болуп аткан баардык нерсе Аллахтын каалоосу менен болду. Менин каалоом жок деген сөз. Ошол макамга ким жеткен? Сахабалар жеткен. Ошон үчүн Аллах Субхана ва Таала разияллаху анхум ва разу анху деген. Görbe? Raziyallahu anhum ve razu anhu деген себеп эмне? Себеби алар дүйнөдөгү болуп аткан бүт бардыгы Аллахтын каалоосу менен болду. Аны эч ким алып кое албайт, эч ким бере албайт. Аллах берди бизге. Келбеген, берилбеген нерсеге Аллах бербейт деп разы болот. Буну макамы хамд, макамны риза деп айтылат. Ошон үчүн болуп аткан нерсенин баарына иман келтирип, неамат келсе шүгүр кылабыз. Жок болсо Аллах Таала мага ушуну мунасып көрбөптүр дейбиз. Мен ушул неаматка татыктуу эмес экенмин, ошон үчүн Аллах бербеди, мен ушул абалга разымын деш керек. Ушул макамы риза. Түшүнүктүбү? Ушуну дейт разылык макамы. Сахабалар разияллаху анхум ва разу анху ушул нерсеге жетишкен. Алар жеткениге шүгүр кылган, жетпегениге биз татыктуу эмес экенбиз деп Аллага разы болду. Эгер биз бир эле сабак ала турган болсок Кур'ан-ы Керимден болуп аткан нерсенин бүт баары Алладан мен эчтеке кыла албайт экенмин, Аллахтын каалоосу болот экен деп ушуга разы болсоң, дүйнө бейишке айланат. Дүйнө бейишке айланат. Ушул дүйнөдө сен бейиште жашагандай жашап өтүп кетесиң. Себеби биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Аллахтын гана каалоосу болот. Биздин каалообуз болбойт. Арафту Рабби би азмин би фасхил азаим. Hazrat Umar разияллаху анху сөзү бар. Арафту Рабби би фасхил азаим. Раббимди таптым, өзүмдүн каалоолорум ишке ашпагандан деген. Эгерде менин каалоом бар болгондо, анда мен де Кудай болуп калат элем деген. Демек менин каалоом бар, ишке ашкан жок. Демек мен үстүмдөн контроль кылган зат бар. Ошонун каалоосу болуп атат. Ал Аллах Таала. Арафту Рабби би фасхил азаим. Ошондуктан Аллах Субхана ва Таала мыйзайда айтып атат, эгер Аллахтын бир рахматыны бендесине берем десе, аны жокко чыгаруучу эч ким жок. Эч ким тоскоол боло албайт. Эгер Аллах бербейм десе, эч ким аны бердире албайт. Ва хувал азиз ал хаким. Себеби ал азиз, ал күчтүү, иззаттуу, ал хаким, хаким данышман. Ал азиз, ошон үчүн күчтүү, берем десе эч ким тоскоол боло албайт. Бербейт, эмне үчүн? Ал хаким, ал хикмат, ал данышман. Ал өзүнүн бир хикматы менен бир жакшылыктын негизинде инсанга бербеди деген сөз. Бир жакшылыгы бар, ошон үчүн ал сага берген жок. Демек, дүйнөдө пайгамбарлардын дагы, биздин дагы эч кимдин каалоосу болбойт, бир гана Аллахтын каалоосу болот. Мына ушуну Аллах Субхана ва Таала мисал катары түшүндүрүп кетти. Ага чейинки аятта инналлаха ала кулли шейин кадир деген аятты мисал катары Аллах Субхана ва Таала экинчи аятта түшүндүрүп кетти. Андан кийинки аятта Аллах Субхана ва Таала бенделерине кайрылып, я аюханнас, эй адамдар дейт. Эй адамдар дегенде көбүнчө кафирларга кайрылуу болот. Kafirlara kayırsa Allah Teala ya yuhannas deydi. Müslümanlara kayırsa ya yuhallazina amanu deydi. Düşünüyor mu? Anan azab bizgir kılız kesse ya yuhallazina kafaru deydi.
Kur'andын андазы тартиби ушундай болот. Кур'ан жөнөкөй китеп эмес. Түшүнүңөрбү? Азапты башканы айткысы келгенде насам дебейт Алла Таала. Я юхаллазина кафару дейт. Аллазина кафару дейт. Анан жалпы эскертүү бергенде кафирларга я юханнас дейт. Бул жерде дагы Алла Таала ушул сыйганы колдонду. Я юханнас узкуру ниъматаллахи алейкум. Эй адамдар, эй инсандар, Аллахтын силерге берген неаматтарын эстегиле. Хал мин халикин гайруллах ярзукукум минас самаи вал арз. Ла илаха иллаху. Айткылачы, асман жерде силерге рызкы берүүчү Кудайдан башка да Кудай барбы деген суроо берди Алла Таала. Биринчи Алла Таала айтты: "Я юханнас, эй адамдар, узкуру ниъматаллах, Алла неаматын эстегиле" деди. Демек, Алланын таануунун жолу Алла неаматын эстөө. Алланын неаматын эстеп, биз Алланы тааныйбыз. Узкуру деген таанып эстетүү деген маанасы бар. Узкуру деген дагы маанасы, алар ошо неаматтарга шүгүр кылуу деген маанасы бар. Бирок бул жерде Алла Таалам эстегиле деп атат. Эй инсандар, Алланын берген неаматтарын эстегиле. Эстегиле, айткылачы, асман менен жерден рызкыны силерге ким берет деп атат. Кудайдан башка Кудай барбы? Жок. Ошол Аллах субхана ва таала асман менен жер балдар булар экөө жүп айтылат. Экөө бир максатты бүтүрөт. Эки нерсе бир максатты баягы бажарса, ишке ашырса, буну эмне дейт? Жүп деп айтылат. Эркек менен аял жүп. Ахирет менен дүйнө жүп. Ошондой эле асман менен жер жүп. Экөө биригип эмне болот? Бир максат ишке ашат. Асмандан жаан жайт, жер өстүрөт, чыгарат, анан эмне болот? Ошол биз жеген дандар, малдар жеген дандар, бүт бардыгы ошодон келип чыгат. Ошодон келип чыгат. Ошон үчүн Алла Таалам экөөнү жүп кылып айтат Кур'ан-ы Каримде. Айткылачы: "Хал мин халикин гайруллах ярзукукум минас самаи вал арз." Асман менен жердин ортосунан силерге рызкы берүүчү Кудай барбы? Эгер Кудай болсо, ошону Кудай кылып алгыла дейт. Бар ошондой Кудай? Ла илаха иллаху, өз жооп берди. Жок. Алладан башка эч бир шерики жок, теңдеши жок. Андай Аллах жок. Андай Кудай жок. Демек, эмне болду? Башка Кудай жок болсо, фа анна туфакун. Алла Таала айтты, башка Кудай жок болсо, өзүңөр тан алдыңар. Эми силер эмнеге Алланы таштап, туура эмес адашып жүрөсүңөр дейт. Туфакун, юфакун, эфк деген сөз баягы хакты таштап батылга өтүп кеткенде айтылат. Хакты таштап бурулуп кеткенде айтылат. Фа анна туфакун дегени Кудайдан башка Кудай жок болсо, анда эмнеге адашып башка жолдо жүрөсүңөр деген сөз. Адашпагыла, башка жолдо жүрбөгүлө, хак жолдо жүргүлө. Ошол Аллах силерди жараткан, ошол Кудайга сыйынгыла. Ошого ишенгиле, ошонун айтканын кылгыла деген аяттын мазмуну. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах субхана ва таала айтып атат. Эй инсандар, Алланын берген неаматтарын эстегиле. Алладан башка, айткылачы, Алладан башка халик барбы? Асман жерден силерге рызкы берүүчү жок. Ал бир гана жалгыз Аллах. Фа анна туфакун. Анда эмнеге адашып жүрөсүңөр? Эмнеге ушундай затты таштап коюп, башкаларды рызкы берет, ушул мага жардам берет, ушуну айтканы болот деп адашып жүрөсүңөр? Андай кылбагыла. Ошол рызкы берген, асмандан жаан жандырып, жерден өстүрүп чыгарып баккан Аллахка шүгүр кылгыла. Ошонун неаматтарын эстегиле, ошонун берген өкүмдөр менен жашагыла деген аят. Андан кийин Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып айтып атат: "Ва юкадзибука фaqad кузибат русулун мин qablик." Эгер сени ахли Курайш жалганчы деп жалганга чыгарса, кыжаалат болбо. Фaqad кузибат русулун мин qablик. Сенден алдыңкы пайгамбарлар да жалган деген деди. Эми бул ушундай келе жаткан бир жол деди. Буга чейин канча пайгамбар келсе, бүт бардыгыны коомдору не кылган? Жалганчы деп келген. Сен дагы ошолордун катарында бир пайгамбарсың, сени дагы жалганчы десе, сен ага кайгырба, капа болбо. Сага чейин ушундай болгон. Пайгамбар келгенден кийин бирөөлөр иман келтирген, бирөөлөр иман келтирген эмес. Сен ага кыжаалат болбогон деди. Ва юкадзибука фaqad кузибат русулун мин qablик. Эгер сени бирөөлөр жалганчы десе, кыжаалат болбогон, сенден алдыңкы пайгамбарларды дагы жалганга чыгарышкан. Ва илаллахи туржаул умур. Иштердин бардыгы акыры Аллага кайтып барат. Эми болгон иш
Ahvaldın bardыгы Allah'ın астына kaytı barat. Kıyamet günü gelgende kim jalgançı, kim çınçıl, kim musulman boldu, kim kafir boldu, kim taza emes büt bardыгы Allah'ın астына kelet. Oşol jerde faysala bolot. Çeşim kılatan gün bolot. Ağa şaşpagıla dep Allah subhanahu wa taala eskertdi. Wa ilallahi turja'ul umur. Bardыгы Allah kaytat. İman keltirgeni dagın, keltirbegeni dagın, takzip kılgany dagın, tasdik kılgany dagın bardыгы Allah'ın астына kelet. Allah subhanahu wa taala peygamberdi risalatını andan keyin aldığı meselede nele özünün kudretini, tavhidini jana ferişteler aytkandan keyin emi Allah subhanahu wa taala jalp adamdatına kayra eskeri berip atat. Al eskeri ya yuhannas inna va'dallahi haqq. Ey adamlar elbette Allah'ın vaadası hak. Al çın. Anda şek yok. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Allah Taala vaadası hak dep turup emi sözü başlap atat. Emi fala tagurrannakumul hayatud dunya. Eç kaçan selerdi bul jalgan dünya aldap koybosun deydi. Eç kaçan selerdi mınau jalgan dünya aldap koybosun deydi. Fala tagurrannakumul hayatud dunya bul dünya jaşosu aldap koybosun. Yani bul dünyaga mas bolup, kaydiger bolup, gaflette ötüp ketpegile degen söz. Dünya uşunday eken, jaşaş kerek eken dep dünya dep жүрүp ötüp ketpegile. Dünyanın nesi vaqtısı kıska. Oşol kıska dünyada aldanıp kalbagıla, oşol kıska dünyada aldanıp kalıp ahiretke barganda kur kalbagıla dep Allah subhanahu wa taala esketip atat. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Demek bu dünyanın aldanıp kalbaş gerek. Aldanıp kalbaş üçün anın jolu fikirman boluş gerek. Kaydiger bolboş gerek, adam fikir kılış gerek. Nege kelgen onu oynaş gerek. Dünyaga nege kelgen maksatyňdy ele oylasaň, bul dünyadan sen ne utasın? Dünyadan sen iyilik menen çıkıp ketesin. Mutuk menen ketesin. Eger dünyaga kelgen maksatyňy unutup kalsaň, dünyaga nerselerdi maksat kılıp alsaň, uşul dünýäni maksat kılıp alsaň anda bul dünyadan barat ahiret ketkende kuru ketesin. Kuru ketpesden dünýäni bayağı günönün bardygyny büýüp alyp ketesin, Allah saktasın. Bu en jaman korkunçtu. Oşonun üçün Allah subhanahu wa taala aytып atat: "Ey insanlar, mına dünýäniň kozlugy, dünýäniň çyraýlylygy, dünýäniň sululugy, dünýädägi yaşaw siler aldap koybosun" dedi. Gündüň jırgap yaşap atasın, yaşaw keremetdeýsin, jegeniň, içgeniň, giygeniň, kılgan işleriň büt bardygy bar, uşu menen mas jüresin. Uşu menen jürüp ötüp ketbegin dep atat. Bul wagtylуу gana berilgen nerse, bular negizgi maksat emes, negizgi maksat ahiret. Oşol dünyanın tirikçiligi, jalgan dünya aldap koybosun deydi. Oşol jumuşuň, oşol işiň, oşol kılgan işleriň, üýüň, baly mülküň, bala çakaň, dostoruň, aýalyň, kyzyň, dosuň, bular seni aldap koybosun deydi. Uşular menen bolup aldanyp kalba, ahiretke kur ketip kalba degen sabak. Ya eyyuhannas inna va'dallahi haqq. Ey insanlar, Allah'ın vaadası hak, beyiş hak, dozok hak. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Bul dünya sileri aldap koybosun. Hiç kaçan aldap koybosun. Nunun takip. Ve la yagurrannakum billahil garur. Allah Teala da aytып atat. Allah'ın atı menen garur sileri en çoň jalgançy sileri aldabasın deydi. Garur bul şeytan. En çoň jalgançy şu şeytanga at koyulgan. Garur dep. Düşünüňärmi? Gurur keyin garur degan söz var. Garur degen kayra aldagandy garur dep aytylat Araplarda. Allah Teala birinci dünyanın jaşosu aldabasın dep turup, keyin andan keyin özgöçe kılıp dagın aytyp atat: "Wa la yagurrannakum billahil garur." Gördüňärmi? Dagy eskertemin, özgöçe eskertemin, no şeytan silerdi azgırбасın dep atat. Al şeytan en çoň jalgançy. Kayra aldagan aldamçı en çoň afiris şeytan. Oşol şeytan afiris silerdi hiç kaçan aldap koybosun dep atat Allah Teala. Demek oşul dünýäni dagы gows kılıp görsetip, dünýäge mas bolgonga sebep bolganda şeytan bolat negiz. Dünýä özünçe bir taraf, şeytan özünçe bir taraf. Birok oşol dünýäge kirip ketkenge sebepker bolgandagyn neken tüzme-tüz şeytandan tasiri köp. Oşonun üçün Allah subhanahu wa taala "Wa la yagurrannakum billahil garur" dedi. Allah üçün Allah'ın atyny aytyp, silerdi şeytan aldap koybosun dedi. Allah'ın atap degeme degeni. Misalı şeytan aytar, Allah gafur rahim, keçirimdi boğru kerdi. Allah'ın adını. Emi keçiret deydi. Başkaları keçirgen değil, senden keçiret. 50 yıl 60 yıl yaşaysın.
жашап ал, жыргап ал, Кудай Таала кечирет дейт. Бул биллахил гарур, Аллахтын атын атап, не кылып атат? Алдап атат. Кээде эмне кылат? Айтат, али вакыт көп дейт. Карыганда, пенсияга чыккандан кийин анан намаз окуйсуң, хажга барасың, анан мусулман болуп жашасаң болот. Азыр жаш кезиңде иштеп кал дейт. Иштеп кал. Иштеп өзүңө путуңа туруп ал, үй бүлөңдү карап ал, бала чакаңды үйлөп ал, кызыңды берип ал, андай кыл, мындай кыл деп эмне кылат? Сөздөр айтып, Аллахтын атын айтып алдайсың. Бүт бардыгы эмне? Шайтандын бул хыйлалары, шайтандын азгырыктары. Аллах субханала ва таала ошону эскертип атат. Эй инсандар, мына шайтан деген жалганчы бар, өтө чоң жалганчы. Ушул жалганчы силерди эч качан Аллахтын атын сатып алдап койбосун дейт. Эч кимге гарантия жок. 60 жыл 70 жашайт деген эч кимге андай жок. Ошон үчүн карыганда кылам, пенсияга чыккандан кийин, балам үйлөнгөндөн кийин, той кылгандан кийин деген бүт бардыгы жалган, шайтандын жалганы. Шайтандын азгырыгы алдоосу. Сен жаралдыңбы, бала жашына келдиңби? Эми Аллахтын өкүмү менен жашашың керек. Жашайсың. Калган иштер ошо менен чогуу кете берет. Бир тарап бүтүрүп алып, анан экинчи тарап кылам деген жок. Андай болбойт. Бул дүйнөдө дүнүйө ахиреттин ишин чогуу кылабыз. Экөө чогуу кете берет. Ушундай нерсе. Ошон үчүн сыноо. Экөөнү кылып ахиретке кете беребиз. Ошон үчүн Аллах субханала ва таала айтып атат: "Ва ла ягурраннакум биллахил гарур." Гарур шайтан, эң чоң алдамчы, жалганчы шайтан силерди эч качан алдап койбосун. Ал шайтанга алданбагыла. Кийинки аятта Алла Таала айтып атат: "Неге? Инна шайтана лакум аду, фаттахизуху адуа." Шайтанды баяндап атат. Көрдүңөр, Алла Таала биринчи фериштелерди айтты. Аларды касыт кылган Расул, фериштеден кийин шайтан көтөрүп атат. Алла Таала фериштени айтты, шайтан деп айтты. Фериште да бар, шайтан да бар. Кафирлар шайтан барга ишенет, фериштеге ишенбейт. Ал экөө тең бар. Фериште да бар, шайтан да бар. Демек не болду? Ал шайтан силердин, албетте шайтан силердин душманыңар деди. Куранда ачык айткан адууллакум, душманыңар. Башка жерде атаңардын душманы деген. Эскертип атат, атаңдын душманы сенин да душманың деген сөз. Ошого атаңарга душмандык кылган, силерге да жакшылык кылбайт. Ал душман, сен душман, аны душман кылып алгыла, аны дос кылып албагыла деп Алла Таалам кайра эскертет. Мына жерде дагы айтып атат: "Инна шайтана лакум аду, фаттахизуху адуа." Албетте шайтан силердин неңер душманыңар. Ачык душманыңар. Фаттахизуху адуа. Аны душман деп билгиле. Аны душман деп түшүнгүлө. Ал дос эмес. Кээде дос болуп келип сага душмандык кылат. Достун сүрөтүндө, достун кейпини кийип келип сага душмандык кылат. Ал акыйкатта дос эмес, душман. Мына ушуну Аллах субханала ва таала айтып атат: "Инна шайтана лакум аду, фаттахизуху адуа." Албетте шайтан силердин душманыңар, аны душман деп билгиле, аны дос кылып албагыла дейт. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханала ва таала башка жерде айтат: "Раббул машриқ вал магриб ла илаха иллаху фаттахизху вакила." Раббул машриқ вал магриб ла илаха иллаху фаттахизху вакила. Алла Таала айтып атат: Машриқтин, магрибтин Раббиси, андан башка Кудай жок. Ошол Раббиңди, Аллахны өзүңө вакил кылып ал дейт. Ошол Аллахны дос кылып ал деп атат. Куранда шайтан дос кылып албагыла деди. Ким дос кылып алыш керек экен? Аллах. Фаттахизху вакила дейт. Раббул машриқ вал магриб ла илаха иллаху фаттахизху вакила. Шуну аят бара? Фаттахизху вакила. Демек, Куран өзү айтып атат. Шайтан дос боло турган махлук эмес ал. Биздин душман, андан качыш керек, андан сак болуш керек. Ал эми биздин досубуз ким экен? Аллах субхана. Фаттахизху вакила. Өзүңдүн вакилиң кылып ал, өзүңдүн өкүлүң кылып ал. Сенин жардамчың, сенин вакилиң, сенин Раббиң бүт баары ким? Аллах субхана. Ошон үчүн биздин жаратуучубуз, биздин вакил. Бизге эмне жакшы болсо, аны бизге жакшыраак, бизден жакшыраак билет. Бизге эмне керек болсо, бизден жакшыраак билет. Ошон үчүн биздин эң жакын досубуз Аллах. Аллах шайтан силердин душманыңар дедиби? Биз аны душман деп билишибиз керек. Раббиз айтып атабы? Демек, ал хакты айтат. Эми шайтан душман, досубуз эмес, душман. Эми Аллах субханала ва таала шайтан душман деп туруп,
ага эргешпегиле деп койбостон айтып атат: иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир. Жолда айтып койду. Эргешпегиле жаман болот деп атат. Себеби шайтан өзүнүн досторуну, өзүнүн тарапташтарынын бүт баарыны эмне кылат? Дозокко чакырат дейт. Шайтандын тарапташтары, анын жамааты, хизби некен? Алар дозокко барат. Ошол дозокко бараткан шайтанды ээрчип, силер дагы дозокко түшүп калбагыла деген эскертүү. Ошого Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтып атат: инна шайтана лакум аду фаттахизуху адува иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир. Бул силердин душманыңар, душман деп билгиле. Албетте шайтан өзүнүн хизб жамаатыны, тарапташтарыны, партиясыны эмне кылат дейт? Дозокко алып барат дейт. Дозокко барат. Эми силер дагы дозокко кетип калбагыла деп атат. Демек, шайтан бизге эч качан дос боло албайт. Ал биздин душман деп билишибиз керек баарыбыз. Андан кийинки аятта Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Аллазина кафару лахум азабун шадид." Азыр айттык, азап болсо Аллах кафир деген сөз колдонот. Көрдүңөрбү? Аллазина кафару, эми Аллага, ахиретте, периштелерине, китептерине, пайгамбарларга ишенбегендерге лахум азабун шадид. Аларга өтө каттуу азап болот дейт. Өтө каттуу азап болот. Валлазина аману ва амилус салихат лахум магфирату ва ажрун кабир. Ал эми иман келтирип, жакшы амал кылгандарга лахум магфира, Аллах кечирем дейт. Мен алар кечиримме аламын, алар кечиремин. Ва ажрун кабир, аларга чоң сооптор берилет. Өтө чоң сооптор берилет дейт. Биринчиси, Аллах таалам кечирбей эле койбостон сооп да берем дейт. Негизи Аллах субханаху ва таала бизди кечирбей эле койсо, ошол өзү чоң неамат. Ва ман зухзиха анин нар ва удхилал жанна факат фаз. Дозоктон сак болуп эле не Аллах кечирим десе өзү чоң неамат. Ошого татсак дагы чоң неамат болот. Бул дагы Аллахтын ырайымы менен болот негизи. Бирок Аллах таала кечирбестен бул жерде кечириле койбостон ва ажрун кабир деп экинчи сөздү айтып атат. Алар кечириле койбостон аларга эмне кылдым? Өтө чоң сооп бердим дейт. Ажрун кабир, кабир деген чоң деген сөз. Түшүнүңөрбү? Яни биздин кылган амалыбыз ага татыктуу эмес. Биздин кылганыбыз амалыбызга жараша сооп берилсе, ал кичинекей болуп калышы мүмкүн, же жоголуп калышы мүмкүн. Бирок Аллахым өз рахматы менен эмне кылам дейт? Ошо бендем эптеп, септеп кылган амалына ажрун кабир, өтө чоң сооп берем дейт. Бир маанасы. Экинчи маанасы, Аллах субханаху ва таала биздин ошол 60 жыл, 70 жыл ичиндеги кылган эсептелүү гана амалдарыбызга түбөлүктүү сооп берет. Ажрун кабир, түбөлүктүү сооп деген маанасы да бар. Эгер Аллах таала адилеттүүлүк кылам десе, анда 50 жыл ибадат кылсаң, анда 50 жыл сооп бериш керек. Мына сен шунча амал кылдың, шунча соогун ал. Эми кет деш керек. 50 жылдык иштеп атасың, түбөлүккө акысын алып атасың. Бул ажрун кабир. Бул Алладан гана болот. Бир жерде иштесең, бир ай иштейсиң, бир айдын акысын аласың, кетесиң. 3 ай иштейсиң, кетесиң. Акысын алдың. Алла кааласа ошондой кылып койсо болот эле Алла таала. 50 жыл 60 дедиң, мейли 50 жыл 65 жыргадагын, кийин чык десе эмне кылабыз? Жок, Алла таалам кыска мөөнөткө, кыска амал кылабыз. Ошо кыска мөөнөттөгү амалга ажрун кабир деген маанасы экен, түбөлүктүү неаматын берет. Түбөлүктүү бейишин берет. Бул ажрун кабир. Түшүнүп атасыңарбы? Мына ошону Алла таалам айтып атат. Валлазина кафару лахум азабун шадид. Валлазина аману ва амилус салихат лахум магфирату ва ажрун кабир. Кафирларга өтө каттуу азап болот. Ал эми иман келтирип жакшы амал кылгандарга, мусулмандарга лахум магфира. Алар үчүн Аллах өзүнүн кечирими бар, кечирет Аллахым, жана ва ажрун кабир, да түбөлүктүү бейиши бар. Эсеби жок түбөлүктүү бейиш менен, ажыр менен сыйлаймын дейт. Андан кийин Аллах субханаху ва таала дагы бир маселени баяндап атат. Бул дагы өтө керектүү маселе. Көпчүлүк адамдар адашып калган дагы себеп болгон нерселер ушул болот. Ушуну Кур'ан-ы Керимде Алла таалам ачык баяндап атат. Мына деп атат: "Афаман зуйина лаху суу амалихи фарааху хасана. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka hasaratun alayhim inna Allah alimun bima yasna'un." Afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Kimdi жаман амалдары амалыны коос кылып көрсөтсө,
аны кооз деп санап калса, мына ушул адамдар адашат деп атат. Түшүнүңөрбү? Афаман зуйина лаху суу амалихи, кимдин суу амал, жаман амалдары ага кооз болуп көрүнсө, фарааху хасана, аны чырайлуу деп көрсө, эми эмне болот? Ал адам жакшылыкка барбайт деп атат. Түшүнүңөрбү? Бул аятта Аллах субханаху ва таала эскертип атат, кээ бир учурда адам баласы өзүнүн кылган амалдарыны жакшы деп сезет, жакшы деп билет, жакшы деп түшүнөт. Мен туура хак жолдомун, туура иш кылып атамын дейт. Акыйкатта ал туура эмес иш болот. Акыйкатта ал туура эмес иш болот. Мал өзүнүн түшүнүгүндө, көз карашында туура дейт да адашат. Бул адашуудун башталышы. Бул мындай болот. Адам баласына биринчи күнөө кылса, күнөө экенин сезет. Күнөө кылат, тоба кылат. Ичинде кыжаалат болот. Ушуну туура эмес кылып койдум, күнөө кылдым депчи. Алла кечир мени, эми кылбайм дейт. Тоба кылат, күнөө болот, тоба кылат, күнөө болот, тоба кылат, күнөө болот. Түшүнүп жүрөт, бирок күнөө экенин сезет. Кийин барып, не болот? Күнөө кыла берип, жүрөк карайып барып туруп, кылган күнөө сезилбей калат. Ал-иязу билlah. Алла сактасын. Кылган күнөөсү эмне болот? Күнөө сезилбей калат. Ал кылган ишини жакшы иш кылып атам дейт. Халал менен харамдын айырмасы жок болот. Ал харамды, аракты ичсе, эмне кылат? Суу ичкендей ичип калат. Харам нерсени нан жегендей жеп калат. Мага менин үчүн жакшы нерсе бол дейт. Менин үчүн жаман нерсе болгон жок. Мына ушуну алып кетет. Зуйина лаху суу амалихи. Көрдүңөрбү? Жаман амалы ага эмне кылат? Аны кооз кылып көрсөтөт. Сен туура багыттасың, туура иш кылып атасың, жаман иш кылган жоксуң дейт дагы. Ал адам эми тобага келбейт. Эми хидаятка келбейт ал. Хидаятка ким келет? Хидаятка ким өзүнү күнөө көрмүн десе ошол келет. Мен туура эмес багыттамын, мен Кудайымын, намаз окушум керек, тоба кылышым керек, буну ташташым керек деп жүрөгүндө бир көйгөй болсо, бир кыжыратылык болсо, ошол адам хидаятка келет. Ана мен таптазамын, мен хак жолдомун, туура жолдомун десе, ал адам хидаятка келбейт. Бул адашкандын эң жаман жери бул. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Афаман зуйина лаху суу амалихи фарааху хасана." Кимдин амалдары, жаман амалдары ага зуйина, кооз болуп, чырайлуу кылып көрсөтүлсө, анан аны фарааху хасана, чырайлуу көрсөт деп ойлоп калса, эми акыбалы кыйын болот дейт. Бул биринчи күнөөнү эмне кылат? Жаман нерсени жакшы нерсе деп көрүп калат. Тоба кылышы кыйын. Ошон үчүн күнөө дешилик өзү жакшы нерсе. Күнөө деп билип сактаныш керек. Кылса дагы тоба кылыш керек күнөөдөн кийин. Бул адамга хидаят, үмүт бар. Биринчиси. Экинчиси, кээ бир учурларда адам баласы шариатта жок нерсени шариат деп кылып алат. Фарааху хасана. Шариатта жок нерсе, буну бидат дейбиз. Шариатта жок нерсени чырайлуу нерсе деп, кылса болот, жакшы нерсе деп өзү чыгарып алат. Шариатта жок. Ал адамга да жакшылыгы жок. Шариатта жок нерсени кылуу бул туура эмес нерсе. Бул бидат, нажайыз. Шариат айтылып бүттү. Пайгамбарыбызга Алла таала айтты: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва разиту лакум ислама дина." Дин толук болгон. Кайсы жакшы, жаман айтып кетти бүттү эми. Ушуга амал кылсак жетет эми. Жаңы шариатты пайда кылыштын кажети жок. Чыгарыштын кажети жок. Эми ким жаңы нерсени эмне кылам десе, пайда кылам десе, аны шайтан бул чырайлуу нерсе, жакшы нерсе экен, ушуну кыла бер десе, фарааху хасана, анда жакшы деп кылат. Бирок кыямат күнү келгенде сооп эмес, тескерисинче азап болот. Дин деп кылган болсоң, шариатта бар деп кылган болсоң, жок нерсени күнөөкөр болосуң. Буга да келет ошон. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Кимге Алла таала амалын, жаман амалдарын чырайлуу кылып көрсөтүп койгон болсо, фарааху хасана, аны чырайлуу деп көрүп калат. Фа инналлаха юзиллу ман яша." Кийин аятта айтып атат: "Аллах кимге кааласа не берет? Адаштырат, кимди кааласа адаштырат, кимге кааласа хидаят берет" деп атат. Демек аяттын уландысын айтып атат: Аллах адаштырам десе, ошол жаман нерселерди эмне кылат? Кооз кылып көрсөтүп коет. Күнөөнүн баарын кооз кылып көрсөтүп коет. Ошо менен ал адам адашып кетет деген сөз. Кимге кааласа Аллах субханаху ва таала ага күнөөнүн күнөө экенин көрсөтөт, акыйкатын көрсөтөт, андан аны тыят деген сөз. Бирок бул жерде хидаяттын дагы, залалаттын дагы фаили Аллах. Демек, иннака ла тахди ман ахбабта деген аяттын бир манасы. Иннака ла тахди
men ahbabte деген аяттın bir manası. Demek hidayet Allah'ın kolunda. Demek Allah'tan biz soraşımız gerek, ya Allah adaştıra görbe деген söz. Bu haber berip atat. Bu haber berişte maksat ne? Biz talap kılışımız gerek. Ya Allah adaştıra görbe bizde. Bizge hidayet ber, bizge hakikatni görsöt. Jana qarаны qaralığını, aqtın aqtığını görsötkün. Bizge jaman amaldardı qara kılıp görsötüp koybo деген ayat. Düşünüyorsunuzlar mı? Buna için Allah Teala ayet atat. Fa inna Allah yudillu men yasha ve yehdi men yasha. Fela tezhab nefsuke aleyhim hasarat. Yemi Allah'ın ardından özgürlüğümü ökünme de atat. Fela tezhab aleyhim nefsuke aleyhim hasarat деген manası. Yemi Allah Teala kimde adaştırgan bolsa, anın ardından sen kıcalat bolup, keyip, özün nafsını kıynama деген söz. Demek ne oldu? Keyigendin dağın, kapı olgonun da çeki var. Büt barın çeki var. Allah hidayet beribedi ve işte kılalbayız deme. فَلَا تَزْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ deme. Hem ardından düşüp alıp, keyip özünü joğutma. Özünü halakat kılba, yok kılba деген söz. O şunun için çakırdın, Allah'ın oldu hidayet, ayttın, kelbesi hem alıp taqdırdağı neresi. Hem ne kelbesi, kıcalat boşunun keregi yok. فَاِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللّٰهِ يَحْدِ مَنْ يَشَاءُ. Sebebi اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala alimun bima yasnaun, Allah'ın kılgan amallarının barını habardar deydi. Barını amaldar. Kim ne kılıp atat, жақсы amal, andan da habari var. Kim ne jaman amal kılıp atat, andan da habari var. Kimge jaman amalını şeytan жақсы amal kılıp gösterip andan da Allah'ın habari var. Büt var Allah'ın kolundan nesi. Emi Allah subhanahu wa ta'ala daha bir meseleni aytıp atat. Bu ahiretten keyin tirilүү boyunca meseleni aytıp atat. Kafirlardan daha bir inkar kılgan meselesi Allah ahiretke işenbeydi. Ahiret yok, ölgön adam kantip tirilip kalat degen suroo bere beredi. Allah subhanahu wa ta'ala bunu Kur'an-ı Kerim'de köp jerde ar türlü misallar menen bayandap kelet. Allah üçün bu jengil, bu hakikat bar, ölgöndөн keyin tirilүү деген mesele bar. Aga iman keltiriş gerek. Oşonu Allah Teala ayette bayandap atat. Vallahu allazi arsalar riyah. Nawşul Allah, oşunday zat alıp ne kılat? Şamaldı jönötöt. Fatusiru sahaban. Al şamal kelet dagın buluttu ne kılat? Ordundan koz koydu. Fasuknahu ila beled. Keyin oşol ne kıldı? Allah Teala ayette fasuknahu biz de atat. Biz oşol buluttu tartıp alıp kelebиз deydi. Ila beledin meyyit. Bayağı ölük jerge. Emi eştek ösüp çıkpagan, çаңы çıkıp жатқан ölük jerge oşo buluttu tartıp alıp kelebиз deydi. Anam ne kılat? Fa ahyayna bihil arda ba'da mawdiha. Oşol çаңы çıkıp жатқан ölük жерди biz ne kılabız? Al su menen ne kılabız? Jap-jaşıl kılıp tiriltip al jerge жашоо беребиz, аны tiriltebиz deydi. Kezaliken nuşur. Şu misal berip tur ahırında. Kezaliken nuşur. Ölgöndön keyin tirilүү dagın uşunday bolot dep atat. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudreti, Allah subhanahu wa ta'ala çаңы çıkıp жатқан toğlordu, çöldördü, jağan jiberet, jağan kelet, jayt, bir pastan ne bolat? Jap-jaşıl bolup kalat. Жашоо kelip kalat, çıraylı bolup kalat. Oşonday ele Allah subhanahu wa ta'ala ölgöndön keyin adamları tiriltet. Hadisterde kelet, adamların bari ölüp kabırga düşköndön keyin arştın astından bir jamgır jayt. Arştın astından özgöçe bir jağan jayt. Oşol jamgır jağan jağganda adamlar yambitun ösüp çıkat. Kadimki çöp ösüp çıkkanda ösüp çıkat adamlar. Kezaliken nuşur деген manası şu. Kanday çöp çıkat, oşondoy seler ölgöndön keyin tirilesiңер. Oşondoy kayra kabırыңardan jatkan jergerden çıkasыңар deydi. Bu leysa alallah bi ba'id. Allah'a alış kıyın emes. Sebebi jerde ne var? Jerde muşul çöptörün uruktары var. Çöptörün uruktары var. Eginlerden dandar urugu var. Al aslında turat. Jamgır jayt, al çıgat uruk. Allah'ın kudreti menен. Oşondoy ele jerde bizim de uruk var. Biz asıl jerbiz. Toprakbız. Oşondoy ele janavarlardın, hayvanattın da bardı urugu var. Biroq alары çıgaratганга başkaça bir jamgır gerek. Ösürgöndө. Çöp ösürgön bir jamgır olsa, al özgöçө arştın astından düşöt. Arştın astından düşkөндөн keyin çöp çıkkanday, egin çıkkanday ne kılasın? Çıgasın. Kaçıp kete albaysın, jogolup kete albaysın, kayra çıgasın. Kezaliken nuşur деген nuşur. Selerdi kayra ele ne kılamın deydi? Çıkarıp koyamın deydi.
Kayralı eşelerdi çıkarıp koyamın. Oleyse Allah bi aziz. Bu nerse Allah'a kadir emez. Demek Allah Teala misal berip aytып atat. Ölük жерди tiriltкен zat silerdi kayralar ne kılat? Kavırыңardan жерден ne kılıp koyat? Ушинтип кайра чыгарып коет. Кезаликен нушур дейт. Andan keyingi ayette, ahirki ayet ekene. Men kana yuridul izze felillahil izzetu cemi'a. Emi kim izzatты, martabanı, makamdı, sıyırmatты kalasa felillahil izzetu cemi'a. Bardık izzat, makam Allah'a taandık. Men kana yuridul izze felillahil izzetu cemi'a. Kim izzatlı bolğandı, kadir barktı bolğandı kalasa al bardık izzat kadir bark Allah'a tanındık degen söz. İnnel izzete lillah ve li rasulihi ve lil mu'minin. İnnel izzete lillah. İzzat urmatsı Allah'a tanındık. Ve li rasulihi ve lil mu'minin. Lam-ı calmin alıp kelip aytdı. Bu ne oldu? Negizi izzat ballar. Allah'ın bergen bir nimetı izzat urmatsı makam bul. Çoğun makam daraja Allah'a bizzat. Ve li rasulihi ve lil mu'minin ve li rasulihi bil arz. Bil arz. Bizzat Allah subhanahu wa ta'ala'nıkı neken izzatı kalgan musulmanlarga berilgen izzatlar, birbirine berilgen izzatlar bil arz. Oşol Allah'ın berisi menen bolup atat. Çünkü Allah Teala kimge berse, kimge izzat berse, oşol adamды ne kılat? Kadir barktуу kılat. Kadir barktуу kılat. Kimde kalasa alıp koyat. Oşonun üçün izzat bardık Allah'a taandık. Düşünüңөрбү? Bizzat. Al emi kimderge? İnsanlarga bolsa bil arz. Bizzat bil arz degen bilesiňerbi? Misalı gün, nav kündün nuru ballar bu bizzat özünükü. Oşol kündün nuru menen ayda nurlu bolat. Bu bil arz. Ay ne oldu? Nuru özünde yok. Kündün nuru menen nurlanat al. Düşünüňörbü? Oşonda ile izzat, makam, martaba, sıy, hurmat bardyk Allah'nıkı. Bizzat. Allah anan berse bendesine Allah arkılуу kelet üçün bil arz dep aytylat. Düşünüňörbü? Oşoň üçün innel izzete lillah ve li rasulihi ve lil mu'minin degen Allah Teala Kur'an'da. Çınıgı izzat, bizzat Allah'nıkı bi vasitatillah bendelerige dagın Allah Teala ne kılat? İzzatını beret. Düşünüňörbü? Demek izzat degen urmat, sıy, bul makam, öte çoğun makam kimdige taandyk eken? Büt dünyanın padişası bolgan Allah subhanahu wa ta'ala taandyk. In men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. Kim emi izzat kalasa, izzatlı bolğandy kalasa, urmatsyly bolğandy kalasa, büt bardyk urmatsy Allah'ın taandyk. Allah'a taandyk. Emi keyingi ayatda dünyada jana ahirette kantkende izzatlı bolasun, kadir barktуу bolasun. Keyingi ayatda Allah Teala şunu aytyp atat. İleyhi yas'adul kelimut tayyib vel amalus salih yerfa'uhu. İleyhi yas'adul kelimut tayyib. Kelimut tayyib жақсы söz Allah'a kötörülüp barat deydi. Vel amalus salih yerfa'uhu. Amalus salih oşol жақсы sözü dagın kadir barktуу darajalı kılat deydi. İleyhi yas'adu kelimut tayyib. Kelimut tayyib la ilahe illallah sözü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen kelime tayyibe. En жақсы söz. Düşünüňörbü? Muna uşul söz yas'ad beytde kabul bolat degen manasda. Allah Teala la ilahe illallah degen sözü kabul kılat. Allah'ım ne kılat eken? Uşul sözü kabul kılat. Bunu ne deybiz? İman deybiz. Bunu tasdik dep aytabız. Emi vel amalus salih yerfa'uhu. Жақсы amaldar uşul kalimany dagın biýik kılat, kötöret, darajaly kılat dep atat. Bul degen söz la ilahe illallah tasdik degenden keyin жақсы amaldary kılsaň, oşo жақсы amaldaryň menen sen emi kadir barktуу bolasun degen söz. Düşünüňörbü? Emi жақсы amalyň menen sen ne bolasun? Kadir barktуу bolasun dep atat. Jöneli la ilahe illallah dep koyup jüre berseň, kadir barktуу bolboýsun. La ilahe illallah degen sözün takazasynda jaraşamak kılıç gerek. Talabına cevap veriş gerek. Al neken vel amalus salih yerfa'uhu. Жақсы amaly salih oşol kalimanyň kadir barkyny kötöret dep atat. Demek kalimanyň kadir barky kötörülse, oşo kalimaga amal kılan adamdyn dagın nesi kadir barky jogary bolat degen söz. Aldığın ayette Allah subhanahu wa ta'ala men kana yuridul izze felillahil izzetu cemi'a dep izzat Allah'a taandyk dedi. Bu ayette kantkende aziz bolasun,
кадырлуу, марктуу, даражалуу болосун, анын жолун өргөттү. Ал эмне экен? Илейхи ясадул калим таййиб. Жакшы сөз Алланын астында барат, Алла кабыл кылат дейт. Вал амалу салих ярфауху. Жакшы амалдар ал эмне кылат? Ал калиманы көтөрүп, кадыр барктуу кылат. Валлазина ямкуруна сайyiat. Ага түшүндүңөрбү? Кийинки аятта Алла Таалам жаман, кара ойлуу элдерди бузган бузуклардын даражасын айтып атат, алардын акыбалын айтып атат. Валлазина ямкуруна сайyiat лахум азабун шадид. Ал эми жаман нерселерди ойлогондор, кара ойлор, жаман нерсени ойлоп тапкан бузуклардын акыбалы лахум азабун шадид. Аларга каттуу азап болот деди. Аларга каттуу азап болот. Ва макру улаика хува ябур. Мына ушулардын кылган макры, хиласы, улардын кылган айламалы хува ябур. Алар өзү талкаланат дейт. Яни хак бойдон калат. Ал талкаланбайт. Алар бир эмне кылды, бир некени ойлоп чыкты, бузукулукту алып келди, ойлошту, ушуну таркатып, элдерди азгырамын, бузамын, жок кыламын деген пикирде келди. Эми ошол ойлогон ойлору ишке ашпастан, кара ойлору ашпастан эмне болот? Хубая бур, ошол ойлору өзү жок болот. Ошон үчүн хак ар дайым галип болот. Хак ар дайым үстөн болот. Бактылуу бир жаман ойлор, пикирлер таркаткан адамдар келет, шайтан адамдары, шайтандар, алардын ойлору ишке ашпайт. Эмне болот дейт? Ва макру улаика хува ябур. Алардын макры, хиласы, алардын айламалы кайра эле өздөрүн талкалайт. Өздөрүн жок кылат дейт. Ошон үчүн иннал иззата лиллах ва ли расулихи ва лил муъминин. Мусулман коркпош керек, чөкпөш керек, бактылуу акыбал келиши мүмкүн, бирок эмне болду? Баардыгы жок болот. Мисалы, хидаятты жок кыламын, мусулмандарды жок кыламын деп, хидаятка келе турган эшиктердин бүт баардыгын жок кыламын деп канча күчтөр аракет кыла берет, бирок Алла Таала хидаятты каалаган болсо, ал эчтеке кылбайт. Алардын кылган макры, айламалы өздөрүн талкалап өздөрүн жок кылат. Иннал изза лиллах ва ли расулихи ва лил муъминин. Кайреле дин, иззаттык, урмасы ошол мусулмандарга, Алла Таалага таандык болуп кала берет. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала айтып атат, силер эмне кылгыла? Бактылуу болом десеңер, дүйнөдө кадыр бартуу болом десеңер, ахиретте кадыр бартуу болом десеңер, анда иман эле келтирип койбостон, иман менен кошо вал амалу салих ярфауху. Ошол калиманы амалы салих көтөрүп жиберет дагы даражасын деп атат. Ошол көтөргөнгө амал салихтарды амал кылгыла, аракет кылгыла деп атат. Демек баарыбызга ишара болуп атат. Эмне кылыш керек экен? Ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах дегенден кийин ошол калиманын эмне талабы болсо, ошону аткарышыбыз керек. Кыл дегенди кылышыбыз керек, кылба дегенден өзүбүздү тыйышыбыз керек. Мына ушул толук мусулман, мына ушул адам кадыр бартуу мусулман. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта.